Борборкаладагы номер 103 мектебинин окуучулары үчүн бүгүн өзгөчө күн. Себеби мектеп алдындагы лагерь ачылды. Мындай долбоор жалпы билим берүү уюмдарында жайкы эс алууга чыккан окуучуларга кошумча сабак алуу үчүн уюштурулган. В нашей школе летний оздоровительный лагерь. Мындай лагерь биздин мектепте биринчи жолу ачылып жатат. Жалпы 120 окуучуну кабыл алдык. Көпчүлүгү оор турмушта жашаган үй бүлөнүн балдары. Биздин максат жаш окуучуларга кошумча билим берүү, жайкы эс алууда жагымдуу маанай тартуулоо болуп саналат. Лагерде балдары ийимдер менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк алышып, маданий саякаттар, спорттук оюндар, сынактар жана башка көптөгөн нерселер уюштурулат. Приходит домой, я спрашиваю у него, он говорит, что... Мен бул лагерге баламды бердим. Уулум үйгө келгенде кандай өттү деп сураганымды аябай жакты деп жооп берди. Эми азыр өзү эле эрте туруп мен лагерге барам деп турат. Мектеп алдындагы лагерлер ишин ушул жылдын 5-июнунан 30-июнуна чейин жүргүзөт. Ал 39 орто билим берүү мекемесинде ачылып, ал эми 34 мектепте тамактануу базасы уюштурулган. Аталган лагерлер саат 8:00дөн 14:00га чейин иштеп, 4285 окуучуну камтыйт. Билим берүү департаментинин буйругу менен бекитилген жанагы пландар, анын ичинде ЦГСН менен биргеликте перспективдик меню, ошонун ичинде балдар таңкы тамак, анан түшкү тамак киргизилген. Медициналык кызматкерлер, андан тышкары именно билим берүү департаментинен да бекитилген көзөмөл турушат. Ар бир мектеп лагерине медициналык кызматкерлер, борбордук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери тартылган. Алар балдардын саламаттыгын жана коопсуздугун көзөмөлгө алышат. Телегай Талиев, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.